чалышка катышкан эмесмин. Мен мамлекеттик иштер бөлгөдө бизнесмен иштеген эмесмин. Мен бир дагы жолу мамлекет эсебинен бизнес жасаган эмесмин. Ошондуктан менин кайсы учурда болсо дагы, кандай деңгээлде болсо дагы текшерип чыгышты булар. Коррупция күрөш боюнча, токтотуу боюнча абдан жакшы шарт түзүлдү. Бирок сот бийлигинде, аткаруу бийлигинде чечкиндүү кадамдар, чечкиндүү тазалоо процесстери жакшы жүрбөй атат. Бул Жумалиевдин мен Кыргызстандагы эле эмесин айттым. Алматыда канча молу бар мунун? Силер билбейсиңер да, достор. Президент коррупция менен күрөшүүдө айоосуз күрөш болорун билдирген. Тор жайып кылтакка байлыгын жаап жашырып, өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, миллиондорду жыйгандарды түшүрсө болчудай. Интернет колдонуучулары жогорку кеңеште депутат болуп отурган. Мурда жогорку кызматтарда премьер-министр, губернатор, министр болуп иштеп келген Кубанычбек Жумалиевдин байлыгын эсептеп бүтпөй жатышат. Ал жубайы айтылуу ырчы Роза Аманова менен 50дөн ашуун ишканасы бар экенин жана аны декларациясында көрсөтпөгөнү айтылат. Маалыматты мурда прокурор болуп иштеген Сыймык Жапыкеев жарыялоодо. Барын жашырышат да. Бул 50 компания декларацияга кирбей калат ба? Аны булар атайын киргизбей койгон эмес. Унутуп калышкан. Булар канча акчасы бар экенин билишпейт Жумалиевтерчи, Роза Аманова. Насатырларын ырдап düşпөйбү элге, баарына акыл үйрөтүп билбейт өзлөрү канча акчасы бар экенин. Бул 50 компаниясын көрдүңөрбү? Эмне мындай списогун көрдүңөрбү? Канча стройка, что там только нету. Вот это не знаю, да? Ушуну Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев расмий маалымат боюнча айына 47 000 сомдон 84 000 сомго чейин акча табарын 2015-2016 жылдардагы декларациясында көрсөткөн. Ал арада экономист Кейжи жана декларатор Долбоору Жумалиевдин декларациясы менен ачык булактардагы маалыматты салыштырышкан. Чындыгында эл өкүлү бир эле учурда мамлекеттик муниципалдык кызматта туруп, ишкерлик менен алектене албайт, коммерциялык уюмдун жетекчилигине байкоочу кеңешине кире албайт деген мыйзамды бузган. Бирок Жумалиев 2017-2018 жылдарында декларация тапшырганын, болгону салык кызматындагылар аны жоготуп жибергенин жүйө келтирди. 17-18 жылдарга официалдуу түрдө тапшырылган. Налоговый инспекцияда бар. Кийин эмне себептен тапшырбадым десем, менин жардамчым алып келип, мына тапшырылган, колуңуз турат. Алар таппай калыптыр деп мага алып көрсөтүштү. Ошондуктан мен закон мыйзам аткаруучу киши 17-жыл, 18-жыл, 19 жылда тапшырылган мен декларация. Руководитель администрации президента болгон, премьер-министр болгон, министр болгон, ушинтип жүрүп азыр эми депутат, бесконечный депутат. Бүтсө эле депутат боло берет. Анан ушинтип коюп эле жүрбөйбү. Анан ушунун баарын сатты да. Кыскасын айткандачы. Азыр эми сотко берем деп Роза Амановага чуркап жүрөт дейт. Көрөбүз, берсин. Жакшы болот. Берсин. Жумалиев парламентке келерден мурун 6 жыл бою Илимдер академиясынын физикалык, техникалык көйгөйлөр жана материал таануу институтун 6 жыл жетектеген. 1992 жылдан тарта Жумалиев жогорку кызматтарда турат. Илим жаңы технология боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгынан тарта биринчи вице-премьерликке чейин ар кайсы жылдары ал билим, илим министринин орун басары, президенттик аппараттын башчысы, Жалал Абадтын губернатору, транспорт министри, 1998 жылы бир нече айга айыл өкмөт башчы болууга да үлгүргөн. Ананда жогорку кеңеште транспорт, коммуникация, архитектура боюнча комитетке мүчө. Мисалы, бул бүт бияктан Кыргызстандан акчасын барын алып чыгып, анан барып туруп Алматага Казакстандын экономикасын көтөрүшөт экен. Бир бала мага бүт чалып турушат, бунун охранасы да чалат, бүт бар чала берет. 22 үй бар экен. 22 особняк, ну это куда? 150 үй бар экен, эчтекесин билбей, байлыгын билбеген кишилер ушу Жумалиев номер 1. Деген менен Жумалиев Жапыкеевдин айткандарынын баарын төгүндөдү. Айтымында ал бизнес менен алек болбогону менен чоң компанияларга кеңешчи болуп эмгектенген. Мен коррупциялышка катышкан эмесмин. Мен мамлекеттик иштер бөлгөдө бизнесмен иштеген эмесмин. Мен бир дагы жолу мамлекет эсебинен бизнес жасаган эмесмин. Ошондуктан менин
кайсы учурда болсо дагы, кандай деңгээлде болсо дагы текшерип чыгышты булар. Юстиция министрлигинин ачык булактарында жана ОСО Кечи сервисинде депутат Кыргызстандын аймагындагы 33 фирмага негиздөөчүлөрдүн бири, айрымдарында жетекчиси болуп саналат. Жумалиев мамлекеттик кызматта турганда 11 фирманы, анын ичинен 8 фирманы депутаттык креслодо отуруп ачканга жетишкен. Ал эми анын жубайы Роза Аманованын атында ар кайсы тармактарда 15 фирма катталган. Ошентсе дагы 2015 жылы жогорку кеңешке депутат болуп келгенде бизнесинин баарын башка бирөөлөргө өткөргөнүн, ал жактан эч кандай пайда көрбөгөнүн, 50дөй фирмасынын болгону 6 гана иштеп жатканын айтты. 15 жылы бардыгын ошол управляющий компанияларга өткөрүп берген. Управляющий компания алгандан кийин алар ошол пайдасын дагы, орусча айтканда прибылын өздөрү алышат. Ошондуктан мен алардын иштөө процессине катышкан жокмун, аларга жардам да берген жокмун. 12 компания депутат өзү жашаган дарекке катталган. Дагы 6 компания Анкара 1 бөлчөк 17 дарегинде катталган. Бул жерде аялы Роза Аманованын ректорлук кылган эл аралык медицина университети жайгашкан. Жумалиев канчалык актанганы менен мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, ушунча компания ачканга кантип жетишти деген суроо туулат. Айрым эксперттер ушундай шек жараткан жагдайларды күч органдары иликтебей, президенттин койгон талабын аткарбай калкалап жаткандай түр калтырууда дешүүдө. Аткаруу бийлиги анчалык чындыгында жоопкерчилик жок, себеби УКМК, АКС жана башкы прокурор президенттин алдында да. Ошондуктан бул маселелер боюнча сот реформасы коррупция менен күрөш анысына президентибиздин негизги чакырыктарын бири ошол болгон, чындыгында ошол тараптан болуш керек. Чычаладыбы же күйүтүнө чыдабадыбы, балким чындап эле Жумалиев ушул убакка чейин жыйган байлыктарын ак эмгек маңдай тери менен тапкан чыгар. Айтор чекесине чыккан чыйкан болгон Сыймык Жапыкеевди арыз жазып, сотко да, прокурорго да берем деп турган чагы. Ген прокуратурага да берем. СМБга да берем. МВДга да берем. Бүт арыз жагынан текшериштин, анын айткан сөздөрүн. Кыргызстанда жалаң гана мамлекеттик жумушта иштеп, таза, ак, мыйзамдуу гана аракет кылып, өз ак мээнети менен Жумалиевдикиндей байлыкка ээ болуу мүмкүнбү? Эгер ак болсо тапкан ар бир тыйынын кайдан келгенин элге так көрсөтүп, Жапыкеевди уят кылат чыгар. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек. Салам алейкум туугандар. Өткөндө видео көрдүм. Масалиев депутат, вице-премьер Асфандиевка суроо берди. Бюджетке түшсө ошол акча кайда кетет депчи. Асфандиев билбейм дейт. Анткени система кандай жок дейт. Система бар. Баягы белгисиз маршрут менен кетирип салганга бир система бар да. Аны деле Масалиев деле билет, Асфандиев деле билет. Аны Масалиев да чече албайт, Асфандиев деле чече албайт да, ачык эле айтайын. Анткени мына депутат кезинде Аида Исмаилова свет маселени көтөрдү эле. Мына вице-премьер болду, свет маселесин көтөрө элек да. Унчукпайт, үндө жок, сөздө жок. Бул системаны өзгөртүш, мен ойлойм, бул полный муунду алмаштырыш керек да, бул депутаттарды болобу, эмне болот, полный алмаштырыш керек. Анткени баягы депутаттар, мына Төрөбаев айткандай, эң кымбат выборлор болот деп атат. Мына эми ошон үчүн ойлонгула элдер, ойлонгула, кайра ушундай бай депутаттарды келтирсек, баягы эле бюджетти билбейбиз. Кайда кетип атат, эмне кетип атат, аны биз эмес вице-премьер да билбейт, кайсы жака бюджет кетип атат. Ошон үчүн мен силерге кайрылат элем, элдер, ойлонгула, ойгонгула дагы бир жолу. Анткени мына азыртан эле сөз болуп атат. Биз келебиз дегенде эле намек болду Төрөбаевтан. Байлар мүмкүнчүлүгү бар дегендей кылыпчы. Жөнөкөй карапайым элде жок дегендей. Ошон үчүн бул биздин мындай айтканда биздин огородко ташкырып кылгандай эле болду, жөнөкөй карапайым элге. Ошон үчүн мен силерге кайрылат элем, элдер, ойлонгула, ойгонгула, кайта сурагыла, эмне үчүн мындай болуп атат депчи. Азыр көзүбүздү ачпасак, эртең кеч болуп калат. Жабылган көз менен дагы 30 жыл өтүп кетет да. Ошон үчүн эл ойлонгула, дагы бир жолу ойгонгула.